Lina Medina Перунун Писко шаарында жашаган кичинекей кыз болчу. Дарыгерлер Lina Medinаны көргөндө таң калып, курсагында шишик бар деп ойлошкон. Бирок чындык такыр эле андай эмес болчу. Линанын окуясы азыркы күнгө чейин медицина дүйнөсүн таң калтырууда. Алдыда Линанын кызыктуу жана кайгылуу окуясы. Баса достор, видеону баштаардан мурун каналга катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Lina Medina 1933 жылы 27 сентябрда Перуда төрөлгөн. Ал 5 жашында ден соолугуна байланыштуу үй бүлөсү тарабынан курсагында шишик бар деген кооптонуу менен ооруканага жеткирилген. Бирок дарыгерлер анын 7 жумалык боюнда бар экенин түшүнүшкөн. Дароо Борбор шаар болгон Лимага жөнөтүлүп, ал жактан кайра текшерилип, Лиманын кош бойлуу экени белгилүү болгон. Окуя бүткүл дүйнөгө резонанс жаратып, бардыгы бул фейк жаңылык деп үмүттөнүп жатышкан. Бирок тилекке каршы бул кош бойлуулук толугу менен реалдуу болуп, 5 жаштагы Лина чындап эле 7 жумалык кош бойлуу болгон. Арадан айлар өтүп, 1939 жылы Лина 14 майда дарыгерлердин жардамы менен жамба сөөгү кичинекей болгондуктан кесарево жолу менен 2 кг 700 грамм салмактагы уул төрөйт. Ымыркайдын ден соолугу чың болуп, өнүгүүсү аяктайт. Ымыркайдын ысымы аны төрөткөн дарыгердин атынан Жерардо деп коюшкан. Эне Ымыркай бир нече күндөн кийин ооруканадан чыгарылган. Ымыркайдын ысымы аны төрөткөн дарыгердин атынан Жерардо деп коюшкан. Эне менен Ымыркай бир нече күндөн кийин ооруканадан чыгарылды. Дарыгерлерди таң калтырган нерселер көп болду. Алардын негизгиси Лина толук бойго жеткен, репродуктив системага ээ болгон. Лина 3 жашынан бери этек-кирик келип жаткан, бирок кийинки текшерүүдөн кийин кичинекей кыздын эрте жыныстык жетилүү деген оорусу бар экени аныкталган. Лина чындыгында 8 айлык кезинде этек-кирик келе баштаган. Жыныстык жетилүү кыздарда 11 жашта, балдарда 12 жашта байкалат. Бирок Лина бул бир топ эле эрте болуп төрөй алган. Лина уулу менен өзү туулуп өскөн айылында бир туугандарды эле болуп чоңойгон. Жерардо чоңойгончо апасынын эжеси деп ойлочу. Ал чоңойгонго чейин ага чындыкты айтылчу эмес. Чынында Жерардо 10 жашка чейин алардын эне бала экенин эч ким билчү эмес. Бирок бул таң калтырган окуянын аркасында ар кандай жоопсуз суроолор болду. Жерардонун атасы белгисиз бойдон калды жана кичинекей кыздын боюнда кантип болгону да билинбеди. 1955 жылында бул окуяны изилдегендер окуя болгон жерде ар кандай майрам учурунда көп зордук зомбулуктар болоорун айтышты. Бул жөнүндө Лина эч кимге эч нерсе айтпады. Бул окуя дайым сыр боюнча калды. Үй бүлөсүнүн кысымынан улам башка жакка качууга аргасыз кылды. Окуяны ар дайым байкап турган маалымат каражаттары чоң суммадагы акчаларды сунуш кылып, баланын атасын билгенге аракет кылышты. Бирок Лина бул нерсеге макул болгон жок. Окуяга карата эч кандай маалымат таба албаган сот кыздын атасын күнөөлүү деп таап каматты. Бирок бир канча убакыттан кийин сот так далил таба албаганы үчүн кыздын атасын кое берди. Лина 1970 жылдын баштарында Рол деген кишиге турмушка чыгып, 1972 жылда экинчи баласын дүйнөгө алып келди. 1979 жылы чоң уулу Жерардо оорудан улам дүйнөдөн кайтты. 80 жылдан ашык убакыттан бери Лина эң жаш эне бойдон кала берди. Ушул убакытка чейин эч ким мындай окуяга туш болбоду. 80 жашынан ашкан Лина азыркы учурда Перунун борбору Лимада жашайт. Бул окуя өмүр бою сыр боюнча кала берди. Ушул сыяктуу кызыктуу окуя маалыматтар үчүн каналга катталып колдоп коюңуздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.